Al эми kimde-kim oşa özünün bilgen ilimin başka bilbegen adamlarga üretse, bu sadaka kılganday soğupka ие болады deydi. Sadakanın soğuğu жазыла берет. Al эми oşa ilimli adamlarga jardam berip, oşalara kişine bir kömekleşe turgan bolsak, bu Allah Taalaga jakındagan sayın jakındagандай bola берет ekенбиz. Kançak ilimdiге jardam berdik mi, biz Allah Taalaga jakındagandık bolabыз. Sebebi bu ilim deydi. Beyiş eğlerinin bir daracası deydi. Kançalık ilim bolsa, oşonçoluk ne? Beyişte bizge daraja berili öğretken. Ama Kur'an jattagandar yönünde aytılат go, kıyamatda, ahirette. Kana sen Kur'an'ды bol dininde kanday okugan bolsaң, oşonu okudagın beyişten sen köterilir, kaysı jerge barıp toktolsaң, oşol jer senin ordun deydi eken da beyişte. Körbesizler. Oşoндуктан bu ne? İlim bu beyişteki daraja bol eseptelet eken. Al эми ilim ala turgan bolsak, bu korkkan vakıtta bizge şunçalık joldoş bolup beret eken. Korkkan nokta şu ilimde isteysin de Allah Taala ne isteysin? Allah Taala ne? İnnallaha ma'as sabirin. Allah Taala sabırdılar bilen birge. Ha? Albatta Allah Taala'dan şu ilimdiler korkat. Allah Taala maga özünün ilimin berdi dep turup ne? Saga bir joldoş bolat deydi. Al эми sen жалгыз kalganda musafirçilikta saga bir dost bolup beret eken ошол алган илимиң. Al эми жалгыз kalganda seni менен сүйлөшүүчү deydi. Жалгыз kalganda sen oşa kitapты okup kitap менен сүйлөшө бересиң дейт да. Ошондуктан мен дайым айтам, мына мечитте туугандар, мына мечитке келсеңер дайым мына биздин мечитте иман мечитинде bir каракөз бар. Такай ушул жерде отурат. Келиңиздер, илим алыңыздар, Кур'ан окуганды үйрөнүңүздөр деп. Мисалы, карыяларды карасаңыздар, келет тагы ушул жерде кээде таспih тартып отурат. Көбүнчө мисалы Кур'анды окуй албайт. Эгерде Кур'ан окуганды үйрөнүп алсаңыздар, келип туруп ушул жерде сиздерге шерик да өзүнчө. Кур'анды кармап окуп, ошондон бир рахат алып жыргайт элеңиздер да. Ошо мен дагы бир эскертем. Эгерде Кур'ан окуганды үйрөнөмүн дей турган болсоңуздар, бекер, бир тыйын албайт. Мына кареке такай бул жерде отурат, Аллах үчүн даяр. Туура кареке? Дайым даяр. Келип туруп Кур'ан окуганды үйрөнүңүздөр ушул жерде. Түнү күнү ушул жерде биздин карекебиз Мухтар Али кары. Мына Каратада 4 жыл окуп бүтүрдү Кур'анды, толук жаттап койгон. Келиңиздер, илим алыңыздар, үйрөнүңүздөр ушул жерден. Бекер эле. Ал эми бул илим дейт. Ушунчалык бир беймалал, бир жакшы жашоодо сиздерге далил болуп берет дейт. Ал эми кыйынчылыкта сиздерге бир жардамчы болуп берет дейт. Ал эми душмандар үчүн курал болуп берет дейт. Сен илимиң барбы? Илимиң болсо, сен кайсыл жерде болбосун, баары бир сенин ордуң бар. Аллах Таала ошол илим менен сенин даражаңды көтөрөт. Ошол senin ilimin menen deyt, elder seni erçit. Kerek bolsam ne? Ошо периштелер дагы дайыма канатын жаятты, биз не өйдө жакта биз айтып кеттик. Себеби бул илимдүүлүк дейт. Бул жүрөктүн жашоосу дейт. Кыскасы жүрөктүн тирүүлүгү. Биздин жүрөгүбүз эс алат экен. Жүрөгүбүз жыргайт экен ошо илим ала турган болсо. Анткени бизде билесиздер, иманул мухаддар дейт. Биз жүрөгүбүздө бир көңдөй боштук бардай сезиле берет да, качан болбосун. Качан гана Аллах жөнүндө укканда, Аллах жөнүндө сөздөрдү сүйлөгөндө кадырет эс ала түшөсүң баягы жерде. Ичиңдеги боштук көңдөй толгондой боло берет да баягы жерде. Ошондой эле эмне? Бул илимдүүлүк дейт. Караңгыда көзүбүзгө бир чырак болуп берет дейт. Кээде ошондойлор бар. Кокус Устаз деп телефон çalıp калат. Но маселе кандай болду? Мен сапарда элем, намазды кантип окуймун деп. Канча километрге чыктың эле? Мына азыр мен бул жердемин, 200 километр. Сен анда касыр окуйсуң деп биз жооп беребиз. Эгерде илим боло турган болсо, караңгыда бул жол таба турган нур дейт да баягы жерде. 95 километрден аштыкпы болду. Бул жерде биз касыр окушубуз керек. Сүннөт толук окулат, фарда касыр окулат, витир важип окулат. Demek bu yerde bağımda töz 2 rakat, anın kasırası yok. Şam 3 rakat, anın da kasırası yok. Şam farz tolu okulat, bağımda tolu okulat. Kuptan, asır namazı, bular ne? Peşim namazı, bular 2 rakat olup kıskar okulat. Demek bu önce iyilim eken de, karanlıkta bizge jarık bolup berilat eken. Hanan, bu ilimdүүлүк deyt, bizden denebizge güç, kuvvet beret deyt. Oşol ilim menen deyt, pende şunda bir jakşı bir darajalarga жетишет экен. Мына туугандар, бул да болсо биздин илимден бизге берилген bir даражасы болот экен. Эки дүйнөдө даражабыз бийик болот экен. Ал эми илим бул бизге иман болуп берет экен. Кантип? Ошо илим менен биз адал менен арамды ажыратат экенбиз. Арам менен адалды ажыратып туруп, биз ошонун артынан ээрчийбиз. Ал эми элдер болсо биздин артыбыздан ээрчийт экен. Элдер биздин артыбыздан ээрчийт экен туугандар.